Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 24 апрель Бишкек шаарынын түштүк батышы Ак Өргө конушунда турам туугандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыр сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Барпалыклов жана Жолон көчөсүнүн кесилишинде турам. Тагыраак айтканда 216 маршрутканын конечныйинде туугандар. Сатылуучу ушул жерден чыгыш тарапты карай 100 метрдей басып барып, Кайрат магазинге жеткенде оң тарапка Айдын көл көчөсү менен тоо тарапка басканда жайгашкан. Аралык бир ушул жерден 300 метрдей болуп калат. 216 маршрутканын конечныйден 300 метрдей болуп калат. Анан бул Барпалыклов көчөсү менен сиздер эгер түз түшүп кетсеңиздер, Ахунбаеваны көрө аласыздар биринчи көчөсүнө. Андан кийин Гагарин, андан кийин кете берсеңиздер Кирк Армстронгго түшүп бара аласыздар туугандар. Өйдө жак карачып кетсеңиздер, магистрал, жаңы магистрал жакка чыгып кете алат экенсиздер. Жаңы курулуп жаткан магистралга. Анда мен сатылуучуга кая жол алдым, сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыз. Кайрат магазин жанынан Айдын көл көчөсү менен түз тоо тарапты карап келерсиздер. Оң тарапты карап келгениңиздер туугандар, мондай эки үйдү көрө аласыздар. Ошол эки үйдүн ортосунда мондай бир аз кирген көчө бар. Ошол көчө менен кирсеңиздер, он тараптагы биринчи эмес экинчи үй бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул муну сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Блок менен тосулган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Келсеңиздер эле бул жакта мына мындай кең балдар ойногон жер да бар экен. Машинаңыздарды бул үйдүн тышкы тарабына эле коюп койсоңуздар болот. Конок келсе деле кенен экен бул жагы. Андан ары короосуна кирели. Жердин аянты 5,5 соток туугандар. Газ, свет, су, канализация центральный, бир гана отопление, котел менен иштейт. Мынакей. Анан документтер боюнча баары бар экен. Кызыл китеби, техпаспорту баары бар экен туугандар. Андан ары үй жөнүндө айтсак, үй толуктуу кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун турасы 8ге 7. Тышкы тараптан утеплителдер жана тышкы тарабы декоративный штукатурка туугандар. Бул мына короосунун көрүнүшү. Бул жакта жер жемиш экенге жерлер, бак экенге жерлер, өрүк багы, вишня бактары бар экен. Мынакей. Кошуналар менен болгон граница блок менен тосулган туугандар. Азыр сиздерге эми биринчи болуп бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды дагы берем туугандар. Үйдүн алды тарабы мындай жакан навес экен. Стяжка, ал жагында дагы тапчан навес бар туугандар. Азыр кирип ички тараптарын көргөзөйүн. Бул сатылуучу негизи кирүүчү эшиги туугандар, жаштан болгон эшик. Андан кийин түз кирсек бул жакта прихожка. Ушул жерде парай отоплениянын топкасы орнотулуптур. Кааласаңыздар, парай отоплениянын топкасыга электр энергиясы менен иштей турган кылып алсаңыздар деле болот экен. Андан ары изделсек бул жакта бир бөлмө. Сол тарапка кирсек бул жакта душ жайгашкан. Сиздерге азыр бул жактагы бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Биринчи болуп киргенде мына ушундай бөлмө, узун турасы 3,5 га 4. Чыгыш тараптан терезе орнотулган туугандар. Дуалдар шпаклевка, потолок пластик экен. Анан бул кухня мебелдер деле калат экен туугандар. Буякта көргөн мебелдериңиздердин баары эле калат. Анан бөлмөлөрдүн баары эле жыгачтан болгон пол. Андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн сиздерге. Окей. Бул жакта дагы бир мына ушундай бөлмө. Узун турасы 4ге 5. Дуалдары шпаклевка, потолок пластика жана ар бир бөлмөгө парай отоплениянын батареялары деле орнотулган туугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле прихожкага чыгып оң тарапка кайрылганда душ бар туугандар. Мынакей. Эшиги пластик эшик экен туугандар. Потолок пластика, дуалдары кафель жапталган, полу деле кафель. Унитаз деле ушул жака орнотулуптур жана ички тараптан суу чыгарылып, раковина да орнотулган. Андан ары короосуна чыгайын. Туугандар, мен кайра үйдүн короосундамын. Бул мына ал тарабында суу чыккан жер, ал жакта үйдүн чыгыш тарабында бир навес бар экен. Навестин түбүндө тапчан, тапчандын түбүндө погреб да бар экен туугандар. Өйдө тарабы стяжка болгон. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эми короосун бир жекенен көргөзөйүн сиздерге. Бул жакта мына кошуналар менен болгон граница тосулган. Алды тарабында бактар, алма багы, өрүк багы жана башка бактар бар экен. Анан кааласаңыздар сиздер негизи боюнча үй ээси бул жака дагы чоң үйгө расчет алып бул жактан салмакчы болгон пландары деле бар экен туугандар. Сиздер деле салсаңыздар болот. Мынакей короосуна тегеренте көргөзөйүн. Эми бул жакта малина, жер жемиш экенге жерлер. Көрдүңүздөр, негизи боюнча кимден кимге үй жаккан болсо, үй ээси сиздерге ушул жерден 5,5 соток жерди ажыратып бере алат. Эми баасын айтайын. Бул үйдүн баасыны
3.200.000 сом деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы эле арзандатып берем деп айтты ээси деле. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Ак өргө Бишкек шаарынын түштүк тарабы, түштүк батышы десек деле болот. Жердин 5,5 соток, үй өз узун турасы 8ге жети, толуктуу кирпич менен бүтүрүлгөн, документтер боюнча баары бар, суу, канализация, газ, свет, баары центральный, бир гана отопление, котел менен иштейт туугандар. Баасы 3.200.000 сом. Сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом, достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар мага үй ээсине, анан кимдир бир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар.